Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, жердештер. Бүгүнкү видео бул элдерден келип чогулган видеолордун жыйындысы болмокчу. Урматтуу мекендештер, жердештер, эгерде сиздер менин социалдык түйүнүмөн видеолорду чыгаргыңыз келсе, анда бул жерде көрсөтүлгөн менин Telegram каналыма видеолор жөнөтсөңүздөр болот. Жана видеолорду тартаардын алдында сиздер уюлдук телефонуңуздарга тигинен эмес, жаткырып тартып төмөндөгү Telegram каналга жөнөтсөңүздөр, видеону тунук жана таза чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми бүгүн видеолордун жыйыны көбүнесе Токтогул шаарынын мэри жөнүндө болмокчу. Айта кете турган нерсе, мэрдин ишмердүүлүгүнө бул шаардын ичиндеги бардык көйгөйлөр кирмекчи. Таза суу, саркынды суу, электр чуалгылары, электр жарыктандыруусу, жол, жөө жүргүнчүлөр базуучу жол, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, эс алуу багы, базарды иретке келтирүү, машиналар токтоочу жай, деги эле спорт, бала бакча, мектеп, таштандыларды чыгаруучу жай, кол астындагы ишмердүүлүк, инвестиция, бир нече маселелер бар, бирок эмнегедир биз шаардын ичинде жакшы алгылыктуу иш болуп айтканы өзүңүздөргө видеолордон маалым болот. Келиңиздер, урматтуу жердештерим, мекендештерим, эгерде биз Кыргызстаныбызды көтөрөбүз десек, өзүбүздүн коомубузду жакшы иретке келтирип, жакшы тарбияга, негизи эле коррупционерлерди, ууруларды колго чаба турган болсок, начар жетекчилерди тизгиндеп иштете турган болсок, Кыргызстаныбыз сөзсүз өнүгөт. А сиздер болсо каналга дайыма катталып бөлүшүп турсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Токтогул шаарыбызда жакшынакай стадионубуз бар экен. Колумдагы ушу мусорду ырытканга бир мусорный бак же мусорный урна жок. Айланып келдим. Ушул маселени да бир карап койсоңор жакшы болот эле. Элдин баары мусорларын көчөгө, жерге ырытып атышат. Ашып кетсе бир 5-6 урна кетет экен да. Мен ойлойм ушул маселени көтөрүп, бир мусорный бактарды орноштуруп койсоңор депчи. Мына Чернаткач көчөсү, мына канализациянын суусу канча күн болуп көп болуп калды? Көп болуп калды, бек жатканы сасып. Сасып. База болуп бизге магазинге кирип атышат элдерчи. Көрүп угуп атасыздар, а? Тогот деле коюшпайт, эч ким келечи. Канча жол мэрияга барып атышат, ушулдап атышат. Эч ким карабайт. Жатабыз ушул. Мына ушундай көйгөйлөр бар. Мэрияга арызданганбыз дейт. Бирок эч кандай реакция кылбай атышат дейт. Мына могу жерде жарылып тур. Бу жерде колодец бар экен. Ушу колодец жарылып, ичинен бүт мусор, суусур, саркындардын баары чыгып туруп, биягынан ушундайынан келип туруп, базардын маңдайы, мэриянын маңдайы полностью сасып атат деп жактын тургундар кайрылышты. Базардын неринде сасып турат дейт. Так, ушуну ким көзөмөлдөйт? Бул жерде спорт комплекс куруу үчүн 30 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилип, бирок куруу иштери начар жүрүп жатканы жөнүндө депутаттар эскертүүлөр бергенине карабастан, курулуш иштери жүрүп жатканын байкоого болот. 3-күн 4-ай 23-жыл. Токтогул жазын кээдеси менен бир таанышып кетели деп келди эле. Лестницаны бошотуп тургуз. Ушуну жулуп. Кой, бул лестница ушу мойдонда калган жакшы. Көз тийип калат да мындан ары. Байлабайбы? Сынып калды. Эң Токтогулда башка нерсе көрүнбөсө да эң көрүнүктүү жер ушу жерде. Биринчи келаткан элдер ушу жерди көрүп баштайт да. Токтогул шаары депчи. Анан биздин Токтогул шаары деген жерибиз ушундай экен. Калган жагын айтыш кыйын. Мына урматтуу бир коллегалар менен келип бир сыйра көрүп кол дедик эле. Базардын алды. Площадь тарабы. Ушуну тазалык ишканасы же болбосо ар бир могу жердеги жеке ишкер өзүнүн маңдайында участогунду
тазалап койсо жакшы болмок. Төрага ушуну Аляска ракеге айтасызбы же болбосо мэрияга айтасызбы? Бир көңүл бурдуртуп койбосоңуз өтө начар болуп кетти бу. Болот мен мына азыр баягы тазалыкта иштегендердин жанына келгемде мусор төккөн үчү. Анан муну болсо жа базардын жанындагы парктын жанындагы немеде. Анан айтылып атты эле го, сүт берилиш керек, тияк баягы условия дегенчи. Анан азыр байкелерден сурасам, андай деле эч кандай неме жок дейт. Сен бир кабар алып коюшуң керек экен, а? Азыр ушул жерде мусор төккөнү келгемде. Салам алейкум. Боки брат, ден соолук иштер жакшы. Мэрияга көптөн бери кирип калдым. Кирсең момундай труба турат да кой. Кичине некрасивыраак экен да, братан. Канча деген ишканаларга кирип жүрөбүз, бирок могу некрасиво. Ошону кичине айтып деп коюшуң керек экен, брат. Токтогул да карабайсың, брат, кирип барасың. Чалынып, бияка улап калайын десем болду. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh жамаат. Эменин мондай темирлери чыгып көпүрөнүкө. Машиналарга илинип атат могу жери. Кудай сактасын, бирөөнүн бир дөңгөлөк кирип кетсе, баары эле страшный көпүрөбүз, КамАЗ түшчү көпүрө. Авария болуп кетиши эч көп эмес. Ошону бир байла кылбасак болбойт го деп атам. Мына карагылачы. Манакей. Ондай окуя болуп атат. Манакей. Өтө опасный. Өтө кооптуу. Манакей. Көлдүн үстүндө тор көп экен. Паутина алып калды тор. Бул рыбкос иштебейт, жана шеки деген. Ана жакта эмелер жүрөт. Балыкчылар. Тор батпайт тор. Бул жерде Токтогул районунун автобекетиндеги 2022 жылдын кыш айларында көмүр сатуусу. Бул жерде Токтогул районунун борборундагы базардын айланасында тыгындан жадаган элдин видео жөнөтүүсү. Эскерте кетсек, бул базардын айланасында тыгын күндөн күнгө күч алып, мэр менен Токтогул районунун ГАИ кызматтеринин башчысына бир нече нааразычылыктар артылууда. Бул боюнча качан ал жетекчилер чара көрөрүнө көз жүгүртүп туралы. Мына урматтуу тургундар, көрдүңүздөрбү? Жаш балдардын мондай атайын бир таман тротуарда, кыргызча айтканда, тротуарды дагы ушундай бир тосуп алышкан. Ал бул жердеги төгүндүүлөрдү кимдики деп териштире келсем, могу Жибек жолу кафесин иштеткен ага ушул арендага бериптир. Ушул жерди арендага бериптир. Кайсынын негизинде бунун жери негизи бул адамга тротуарга ушундай көмүр сөгүп, элдин мындай коопсуздук жаратып, көрдүңүздөр, жаш балдар мындай өтөт. Машина сүзүп кетсе эмне болот? Мына ушундай алдын алуу коопсуздук атайын адамдарга өөлгө түзүлгөн атайын ушундай тротуарлар, жолдор курулат. Бирок эмнегедир мыйзамдар иштебей, ушундай тосуулар эптеп, оң чөнтөк, сол чөнтөктү толтурмай, анан дагы бир коррупционер башчылар менен акча бөлүшмөй, мына ушундай мыйзам бузуулар көп катталып атат. Бул жерде ошол эле тротуарда көмүр саткандарын токтотпостон талдарын кыйып, мыйзамсыз курулуштарын жүргүзүп жатканын көрүүгө болот. Бул жерде соода кылып бир жыл мурун аяктаган курулуш наристе бала бакчасы, балдарга тамак берилүүчү жайдын абалы, айланасындагы көчүп кеткен цементтер. Жаң жол айыл өкмөтү полигонго төктүрбөй тозду. 2-3 күндөн бери тозуп атат. Барып өткөрүп атканбыз. Бүгүн совсем жапты. Сапарга мухитке айтылды. Базардын айланасындагы таштандылар, элдин нааразычылыгы,
Бул болсо канча бир жыл мурун убакытта курулган эстеликтердин бүгүнкү абалы. Былтыр курулуп бүткөн, мэр өзү отчетунда айткандай, бардык иш жыйынтыкталды деген фонтандын бүгүнкү абалы. Коромжо болгон миллиондор элдин үмүтү күндөн күнгө сынып отурганын байкасаң болот. Ал эми шалакы жетекчилердин көтөрүлгөндүгү жаныңды кейтет. Биз иликтөөлөрүбүздү токтотпойбуз, а сиздерге аманчылык каалайбыз.